Ошо адеп аклагды оңдойлу. Себебин эртең эле чоң киши болосуңар, эртең эле. Уят болот да, мурда бекер кылып турмун, туура эмес кылып турмун деп. Анан бирок кеч болуп калат да, себебинде бүт айылдагылар айтат, тиги баягыда минтөлө жүргөн деп. Мисалы бизде да көп ошондой маселелер айтылат да. Бул баягыда минтөлө жүргөн деп. Ошо жана мини кийип жүрсөңөр, эртең эле апа болуп каласыңар, анан кийин балдарыңар силерге айтат, сиз деле мини юбка кийип жүрүсүз го жаш кезиңизде. Арак ичип жүргөн атаны баласы эртең айтат, балам, ичпе арак десе, айтат, сиз деле жаш кезиңизде ичип жүрүсүз го деп. Мына ошон үчүн биз эртеңкини ойлойлу. Мына мисалы канчалаган кишилер алкоголик бомж болуп кетти. Ошол бирөө да жаман болом деп ойлогон эмес. Мен кичине эле ичип коем, кичине эле көңүл ачып коем деп, ушинтип отуруп, анан кийин аягында алкоголик бомж болуп калды. Анан ошон үчүн биз эртеңкини ойлойлу. Бул турмуш деген оңой нерсе эмес. Бул аябай кыйын нерсе. Турмушта аябай көп кыйынчылыктар болот. Анан ошого биз даяр болуш үчүн адеп аклагды оңдойлу, ыйманыбызды үйрөнөлү. Анан ошондо жакшы болот да. Чоң рахмат.